Assalamu alaikum жалпы көрүүчүлөр, сиздер менен Чебер Бол каналы. Бүгүн сиздер менен ушул тигүү машинкасынын майын алмаштырганды сиздерге да көрсөтө кетейин дедим эле. Бүгүн убакыты келген экен, машинкам түгүү болбой калыптыр көргөнүңүздөрдөй. Көптөн бери убакытындай бошобой жаткан элем. Анан жок дегенде сиздер тез могу тиштеринде пырлар чогулуп калат, баягы билинбеген мененчи кездемеден баягындай чаң пырлар чыккан үчүн. Ошондуктан жок дегенде ушул жерлерин тазалап туруңуздар, көпкө чейин машинкаңыздарды мындай бузулбай иштешин кааласаңыздар. Ошонун айынан мындай жиптер чайналып, челночный да айланып кетет. Анда эмесе сиздерге айтсам, биринчи көрсөтө кетейин. Мынакей, тегерек жерде көрүнүп атабы? Тегерек болгон жерде мынакей эме турат, болтко окшогончу. Ошону айландырып, майын эме кылып алабыз. Биринчи сиздерге көрсөтө кетсем, мынакей бул жерде 2 сызык турат, көрүп атасыздар. Бул менде уже май аз эле калыптыр, азайып кетиптир. Негизи нормада мынанын ортосунда болуш керек. Анан майыңар баягы көп иштеткенде кызарып, капкара болуп кетет майлар, билесиздер. Ошондо да алмаштырыңыздар. Меники бир аз жакшы экен. Азырынча менде майым аз эле экен. Мына ушундай идиште бар эле. Буга да көп болуп калды. Эми жетишинче экөөнү куюп коеюн. Биринчи майын алып туруп, бул жерди тазалап бир сыйра. Анан кийин куябыз аны. Биринчи болутту бошотордон алдым. Мынакей көрүп чыгып турат, көрдүңүздөрбү? Болуттун алдыгы. Ушул жерге бир кургак идиш коюп коюңуздар. Эгер майды кайра таза мындай тунук болсо, кайра куямын десеңиздерчи. Эгер кыпкызыл карайып кеткен болсо, аны иштетпесеңиздер деле болот. Аны алып ошо кургак идишке куюңуздар да, эгер иштетем десеңиздерчи. Анан биринчи коюп алыңыздар. Эң жакшысы жаныңыздарда бир адам болгону жакшы. Эгер мындай оозу кичинекей идиш болсо, ушул жерге идишти коесуздар дагы. Анан бул жактан болутту бошотосуздар, ал жердегини. Ошентип бошотуп аласыздар. Мынакей бул жерге чейин май куясыздар. Ошол болду. Эгер сиздерге видео пайдалуу болгон болсо, каналыма катталып, лайк басып, жана да өз ой пикириңизди жаза кетиңиздер. Мынакей май агып кетип атат, көрдүңүздөрбү? Ушул болутту аласыздар. Сиздерге тарта кетейин дедим эле. Жана да баягы муну бир күн алдын же 1-2 күн алдын кылыңыздарбы, эгер бир нерсе тиге турган болсоңуздар. Алдын ала тигип алмаштырып алыңыздар. Жана да ошол тиштерип турган жерге майлап сүйкөп койсоңуздар дагы машинкаңыздар анча жумшарып калат. Негизи 2 жумада бир, 3 жумада бир майлап койсоңуздар аябай жакшы машинкаңыздаргачы. Ошол жерине челночныйга айландырып майлап койсоңуздар көпкө чейин мындай жеңил, анан жумшак да болуп калат. Эгер баягы машинаңыз катуу болуп мындай билинет го, ошондой болуп бараткан болсо. Мынакей уже май деле калбады. Ошол сиздерге кеңешим, 1-2 күн алдын муну тазалап эме кылып алыңыздар. Майын алмаштырып алыңыздар, же болбосо тиккен кийимдериңизде бүт мындай май болуп кетиши мүмкүн. Ошол кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.